Fariseyler menen Sadukeyler gelip Ыйсаны sınap, asmandan bir cışağın belgi görsetişini suranıştı. Oşonda Ыйса aytты. Силер кечинде күн кызарып батты. Демек, эртең аба ырайы жакшы болот дейсиңер. Эртең менен бүгүн жаан чачын болот. Анткени асман кызарып турат дейсиңер. Асман кубулуштарын билесиңер да, ал эми заман өзгөртчү окуяларды билбейт экенсиңер. Бузулган жана күнөөкөр муун кереметтүү жышаан көргүсү келет. Бирок Жунус пайгамбардын окуясындагы жышаандан башка жышаан ага көрсөтүлбөйт. Ыйса ушундай деди да, аларды калтырып, башка жака кетип калды. Шакирттер аркы үйүзгө барышты да, бирок нан алганды унутуп калышты. Ыйса аларга айтты: Абайлагыла, фарисей менен Садукей ачыткысынан сак болгула. Алар өз ара Биз нан албаганыбыз үчүн айтып жатат го. дешти. Ыйса муну билип, аларга: Ай, ишеним аздар. Эмнеге өз ара нан ала келбептирбиз деп жатасыңар. Кылгандарымды дале түшүнгөн жоксуңарбы? Өткөндү эстебейсиңерби? 5 нан 5000 кишиге жетип, артканын жыйнап алганыңарда канча себет болду эле? Жетинан 4000 кишиге жетип, арткандарын жыйнагандачы? Фарисейлер менен Садукейлердин ачыткысынан сак болгула дегенимде, нан тууралуу айтпаганымды кандайча түшүнбөйсүңөр? деди. Ошондо шакирттер Ыйсанын ачыткыдан эмес, фарисейлер менен Садукейлердин окутуусунан сак болууну айтканын түшүнүштү. Ыйса Филипп Кесария деген шаардын аймагына келгенде, шакирттерине мындай суроо берди: Мени адам уулун эл ким деп эсептешет? Шакирттери: Кээ бир адамдар жакыя чөмүлдүрүүчү деп, кээ бири Ильяс пайгамбар деп. А кээси Жеремия же башка пайгамбарлардын бири деп жатышат. дешти. А силерчи? Деди Ыйса аларга. Силер мени ким деп эсептейсиңер? Ошондо Ысман Петр Сен Машаяксың, тирүү Кудайдын уулусуң. деп жооп берди. Ыйса айтты: Сен бактылуу адамсың, Бар-Жунус уулу Ысман. Анткени муну сага кан менен денеден турган пенде эмес, асмандагы атам ачып берди. Мен да сага айтам, сен Петрсиң. Ушул аска таштын үстүнө мен өзүмдүн жыйынымды курамын. Аны өлүм да жеңе албайт. Мен сага асман падышачылыгынын ачкычтарын берем. Жер бетинде эмнеге тыюу салсаң, ал асманда да тыюу салынган болушу керек. Жер бетинде эмнеге уруксаат кылсаң, ал асманда да уруксаат берилген нерсе болушу керек. Ушундан соң Ыйса шакирттерине: Менин машаяк экенимди эч кимге айтпагыла деп катуу эскертти. Ушул убактан баштап Ыйса Иерусалимге барышы керектигин, андан эл башчылары, жогорку дин кызматчылар жана дин мугалимдери тарабынан көп азап чегип, өлтүрүлөрү, анан 3-күн күн дегенде кайра тирилүүгө тийиш экендиги тууралуу айта баштады. Петр аны четке чакырып алып: Кой, анын бетин ары кылсын. Устатым, сени Кудай сактасын. деп
ага каршы болуп кирди. Ыйса Петрге бурулуп: Жогол менден шайтан. Мага тоскоол болуп жатасың. Себеби сен Кудайдын эмес, пенденин оюн ойлоп жатасың. dedi. Анан шакирттерине мындай dedi. Кимде ким мени ээрчигиси келсе, өз кызыкчылыктарынан баш тартсын да, өз айкаш чыгачын көтөрүп, жанын берүүгө даяр болуп, артыман түшсүн. Анткени ким өз жанын сактайм десе, аны жоготот. Ал эми ким жанын мен үчүн берсе, ал ага кайрадан ээ болот. Бүт дүйнөгө ээ болуп, бирок жанын жоготкондон адамга не пайда? Же кандай баа менен адам баласы жанын сактап кала алат? Анткени адам уулу атасынын кудурети менен периштелеринин коштоосунда көктөн келет да, кылган иштерине жараша ар кимге тиешелүү шыбагасын берет. Силерге бир чындыкты айтып коеюн. Ушул жерде тургандардын кээ бирлери адам уулунун падыша болуп келгенин көргөнгө чейин көз жумбайт.